Мисал үчүн мен өзүм банктын приложениясына кирип, башка банкка котороюн десем, мисал үчүн биз азыр 100 000 поставщикке которобуз да. 100 000 которо турганда комиссиясы банктан банкка 1000 сом алып коюп атат. Бишкек шаарынын тургуну Бегимай Бектемирова 5 жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Ал ишине байланыштуу онлайн акча которуулар кызматын көп пайдаланат. Банктардын ортосундагы алынуучу комиссия ишкерлер менен кардарлар үчүн дагы бир топ ыңгайсыздыктарды жаратаарын айтат. Бир ай ичинде эле комиссия үчүн бир топ каражат кетип калат дейт ал. Бул банктан банкка которууда биз, например, мисал үчүн биз оптовый покупательдерден чоң суммада товар заказ кылабыз, и ошол жерде банктарыбыз бири-бирине келишпей калса, биз чоң комиссияларды төлөп калабыз, потому что биз ошол моментте барып обналичивать этип, аны чуркап келгени убактыбыз жок дагы, и ал бизге ыңгайлуу да эмес. Ошондой эле биздин баягы биздин кардарлар үчүн да бул аябай ыңгайсыз. Эмнеге дегенде, ар кандай биздин кардарлар ар кандай банкта тейлөө алат да. Улуттук банк накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү жана санариптик банк кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн арттырууга багытталган маанилүү чечим кабыл алды. Эми өлкө аймагында мобилдик тиркемелер жана интернет банкинг аркылуу сом менен акча которууларга комиссия алууга чектөө коюлат. Баарына тең ыраазычылык билдиребиз, анткени бизден комиссия албаса элге мындай ыңгайлуу болот. Биз колдонобуз. Это же вообще классно. Ну, то есть, если раньше с одного банка на другой нужно было платить, там 5-10 сомов, ну, смотря какая сумма, то сейчас нет, я думаю, это очень даже круто. Аябай жакшы да. Адамдарга жеңилдик болот. А то мен банкка отурганда постоянно комиссия алынат да. В принципе, если посмотреть, то это лучшее решение, да. То есть переводы между М-банком от деньги, либо Аилбанком, то есть едят большую часть комиссии, да. То есть это лучшее решение, я вот думаю. Для всех нас выгодно, конечно, без комиссии. Кабыл алынган токтомго ылайык комиссия алууга чектөө 24 ноябрдан башталып 2025 жылдын аягына чейин уланат. Бул аралыкта колдонуучулар банктардын ортосунда улуттук валютада акча которууларды комиссиясыз жүргүзө алышат. Мобилдик тиркемени колдонуу менен жана онлайн банкинг аркылуу банктык эсепке же болбосо банктык картага которгондо, QR кодду колдонуу менен которууларды жүргүзгөндө жана гросс жана клиринг аркылуу которууларды жүргүзгөндө комиссия алынбашы керек да. Ошол эле учурда, мисалы, эгерде кандайдыр бир башка жол менен акча которуулар жүргүзүлгөн болсо, мисалы, банктын кассалары аркылуу же болбосо жанагы пост терминалдарды, банкоматтарды, төлөм терминалдарын колдонуу менен алынган төлөмдөр болсо, анда комиссия мурункудай эле кандай алынып келсе, ошондой эле алынат. Мындай аракеттер колдонуучуларга пайдалуу шарттарды түзүүгө багытталган. Учурда өлкөдөгү бардык коммерциялык банктар улуттук банктын токтомун аткаруу багытында иш алып барышууда. Учурда эми токтомду аткаруу иш алкагында сөзсүз түрдө ушул жылдын аягына чейин биздин кардарларга 0 комиссиясын сунуштоого даяр болобуз деп ойлойм. Себеп дегенде эми бардык банктар тез эле макул болууга мүмкүнчүлүгү жок, анткени банктардын өзүнүн дагы бул тарапта чыгыштары бар. Ошол себептен бир аз иш кармалып жаткан. Бирок мен ойлойм, жакынкы арада биздин кардарларга жакшы тарифтерди сунуштай алабыз деп. Учурда Кыргызстанда 21 коммерциялык банк өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Улуттук банктын билдирүүсүндө жаңы киргизилип жаткан чаралар санариптик технологияларга өтүшүн тездетип, жарандардын каржы кызматтарын ашыкча чыгымсыз пайдалануусуна мүмкүндүк берет. Назира Бегалиева, Данияр Тилебалдиев, УТРК, Бишкек шаары.